Дүйшөнбек Камчыбеков Нью-Йорк соту кумтөр маселесинде кооптоону жаратууда. Министрлер кабинетинин экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин төрайымы Динара Кутманова эгер Нью-Йорк соту кумтөрдү банкротко тартапса, анда ал жабыларын айтпадыбы. Буга чейин ушундай тобокелчиликтер болору белгилүү беле. Бул жерде сөзсүз тобокелдиктер бар экени айтылган. Эң биринчи көйгөйү бардыгы биздин ошол кездеги атка минерлердин уруксатынын негизинде жасалган. Ошондуктан эки жолду тандап алалы деген сунуштар башында эле берилген. Биринчиси тышкы башкарууну киргизип, процесстерди татаалдаштырбай кумтөрдү түз эле өзүбүзгө алуу болчу. Экологиялык зыяндарды эске алсак, кумтөрдү толук улутташтырып алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар эле. Экинчи жолу Центеранын алдында чечкиндүү талаптарды коюп туруп эле $100 миллиондогон долларларды өндүрүп алсак болмок. Тилекке каршы бул жолдорго барган жокпуз. Эми Нью-Йорк соту банкрот жарыялап койсо, кумтөр жабылат, кооптонуп отурабыз. Башында өкмөт мүчөлөрү соттон утуп чыгабыз деп ишенимдүү айтып атышты эле. Эми эмне себептерден улам ал ойлор тескери жакка бурулуп калды. Ооба, башында биз жак Америка Кошмо Штатынын Канадалык эң күчтүү делген юридикалык компанияларды жалдаганын айтышкан. Алар иш менен таанышып, утуш биз тарапта болот дешкен. Эми кайра утулуп калышыбыз мүмкүн деп жаткандары жаран катары мени деле кооптонтуп капалантат. Бирок соттун чечимин алдын ала айтуу кыйын. Эгер сот бийлик кумтөрдү туура эмес башкарууга алган десе, биздин башкарууда иштеген кездердеги Центеранын жоготулган пайдасын төлөп берип калышыбыз мүмкүн. Алар 2 кварталдын жыйынтыгы менен $926 миллион чыгымын айтышууда. Бул сумма көбөйүп кетсе кандай болот? Долбоор кайра Центерага кайтарылып берсин деген чечим чыкса эмне болот? А эгер Центера бизге кумтөрдү өткөрүп берүүгө барса, анда компенсация төлөнүп калат. Аны кандай кылабыз? Булак Азия News. Эл чындыкты билсин. Жапаров балыкчы Барскон жол тилкесин реконструкциялоо иштери менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 21 августта Ысык Көл облусунда болгон иш сапарынын алкагында балыкчы Барскон тилкесиндеги оңдоп түзөө иштери менен таанышты. Мамлекет башчысына 2021-2025 жылдарда балыкчы Бөкөнбаев Барскон жол тилкесин реконструкциялоо боюнча иштерди жүргүзүү 0дөн 141,7 чакырымга чейин пландалганын маалымдашты. Калк жайгашкан пункттарда жарыктандыруусу, жак бетинде жол бою вело жолу менен жана эки тарабында жөө жүргүнчүлөр жолу бар бөлүүчү чийиндери менен 4 тилкөлүү жолду куруу пландалууда. 2021 жыл 25 километр жол тилкесинде курулуш иштери жүрөт. Долбоор Кыргыз Алтын ачык акционердик коому тарабынан каржыланат. Бүгүнкү күндө долбоор тилкеси боюнча 0дөн 25 чакырымга чейинки аралыкта жер иштери кызуу жүрүүдө. Өзгөчө белгилей кетүүчү нерсе, эгемендүү Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу долбоордун башкы подрядчысы ата мекендик компания Кыргыз Республикасынын жолчулар ассоциациясы жол тармагында 30 жыл ичинде жергиликтүү компанияларга ири долбоорлорго катышууга мүмкүнчүлүк берилген, бир дагы учур катталган эмес. Садыр Жапаров бул долбоор ата мекендик компания үчүн өзүн жакшы көрсөтүп, мындан кийин мындан кем эмес маанилүү тилкелерди алууга мүмкүндүк берерин баса белгиледи. Анын айтымында заманбап автотрассаны куруу аймактагы экономиканын жана туристтик тармактын өнүгүүсүнө маанилүү салым кошот. Мамлекет башчысы автоунаалардын үзгүлтүксүз, коопсуз жана ыңгайлуу кыймылын камсыздоо максатында бардык заманбап стандарттарга ылайык талаптарга жооп бере турган кең тилкелүү жана сапаттуу жолду куруу зарылдыгына токтолду. Өз кезегинде ата мекендик компаниялардын кызматкерлери бул маанилүү долбоорго катышып жатканына кубанычта болуп, сыймыктанаарын белгилешти. Иш башталгандан бери эч кандай көйгөй жаралган эмес, андыктан бардык курулуш иш-чараларды белгилеген мөөнөттөн кечикпей жүрүүдө. Эске салсак, Садыр Жапаров ушул жылдын июнь айында Кумтөр Голд компания алтын кенине барган учурда өлкөнүн транспорт жана коммуникациялар министрлигине Кумтөр Голд компания ЖАК менен биргеликте балыкчы Барскон автожолун куруу маселесин иштеп чыгууну тапшырган. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Талибан Америка Кошмо Штатынын техникаларын басып алып, аймактагы эң күчтүү армияга айланды. Маалымат каражаттары талиптердин олжолорун санап, Афганистанда бийликти басып алгандан кийинки топтун аскердик потенциалын баалашты деп жазат Reuters. Америка Кошмо Штатынын чалгын кызматынын алдын ала эсептөөлөр боюнча алар 2000 дөңгөлөктүү бронетехникалардын армиясын, жолсуз машиналарын жана тик учактарын жана дрондорун кошкондо 40ка чейин учакты алышкан. Америкалык аскерлердин жана расмий өкүлдөрдүн айтымында талиптер өкмөттүк күчтөрдүн
негизги арсеналдын басып алып, аларды дүйнөдөгү эң күчтүү террордук топко жана Борбор Азиядагы эң күчтүү аскердик күчтөрдүн бирине айландырышкан. Reuters агенттигинин маалыматы боюнча ок атуучу куралдын гранатометун жана минометтун саны 100 000 деген. Бир убакта Америка Афган армиясына кеминде 600 000 жөө курал, 160 000 даана байланыш жабдуулары жана 16 000ге жакын түнкү көрүүчү жабдуулары бергени кабарланды. Талиптер мунун баарын социалдык тармактарда активдүү түрдө дагы бир ийгиликтүү чабуулдан кийин көрсөтүп жатышты. Америка Кошмо Штаттын өкмөттүн жоопкерчилиги бюросу 2002 жылдан 2017 жылга чейин Америка Афганистан армиясына курал-жарак, артиллерия, ракеталар, түнкү көз айнек, ал тургай чалгындоо үчүн кичинекей дрондор үчүн 28 миллиард долларга жакын каражат бөлгөнүн билдирди. Америкалык тик учактары Оган армиясынын талиптеринин эң чоң артыкчылыгы болмок. Америка Кошмо Штаты 2003-2016 жылдары аралыгында Оган күчтөрүнө 208 учак берген. Өткөн аптада бул учактардын көбү талиптерден качкан Оган учкучтары үчүн эң пайдалуу экени далилденди. Биз бир америкалык чиновниктин айтымында 40-50 учак Афганистанга баш паник берүүчүлөр тарабынан Өзбекстанга жеткирилген. Америка Кошмо Штаттын учурдагы жана мурдагы атка минерлери бул кубокторду өлкөнүн калкына каршы колдонуу ыктымалдыгы өтө жогору экенин айтышат. Кошумчалай кетсек, талиптер айрым жабдууларын үлгүлөрүн Кытайга же Орусияга сатышы мүмкүн деп шектелүүдө. Куралдардын бир бөлүгү ислам мамлекети сыяктуу башка согушчан топтордун колуна түшүп калуу коркунучу дагы бар. 2016 жылдан 2019 жылга чейин Америка Кошмо Штаттын борбордук командачылыгынын башчысы катары Афганистандагы аскердик операцияларды көзөмөлдөгөн отставкадагы америкалык генерал Джозеф Вотелдин айтымында талиптер колго алган жогорку технологиялуу жабдуулардын көбү, анын ичинде учактары да америкалык сезимтал технологиялар менен жабдылган эмес. Кээ бир учурларда алар трофейлерге көбүрөөк окшош болушат, деди Вотел. Америка Кошмо Штаттын президенти Джо Байдендин администрациясы бул абалга өтө тынчсызданып жатканы жана абадан сокку уруу менен куралдарды жана учактарды жок кылуу сыяктуу бир катар варианттарды карап жатканы белгиленди. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Турсунбек Акун: бардык нерсени төңкөрүш жолу менен эмес, сүйлөшүү жолу менен чечүүгө аракет жасайбыз. Буюрса бардык нерсени төңкөрүш согушуу жолу менен эмес, сүйлөшүү жолу менен чечүүгө аракет жасайбыз, деди бүгүн 21 августта Назар Ньюс маалымат агенттигине мониторинг борборунун жетекчиси Турсунбек Акун. Турсунбек агай эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган тегерек үстөлдө кайсы маселелер козголду, кимдер келди, эмне тууралуу сөз болду. 31 августта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө көз карандысыздыгына туура 30 жыл болду. Бирок пандемияга байланыштуу орчундуу иш-чара өтө элек. Ошондуктан кечеги иш-чара эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган биринчи саясий иш-чара болду десем туура болот. Тегерек үстөлгө эгемендүүлүктүн тарыхына катышкан, эгемендүүлүккө эмгек сиңирген, эгемендүүлүктүн ысыгына, суугуна күйгөн Кыргызстандагы белгилүү деген саясатчылар, коомдук ишмерлер келди, бийликке кеңештерин айтып, сунуштарын беришти. Бул иш-чара сиздин демилгеңиз менен болду же жогорку жактын тапшырмасын аткардыңызбы? Менин демилгем көтөрүлүп, жогорку жак колдоду. Ошон үчүн аталган тегерек үстөлгө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы, президенттин кеңешчиси, президенттик аппараттын бөлүм башчысы, спикер Талант Мамытовдун өкүлү, өкмөттүн өкүлү келип катышты. Тагыраагы президент Садыр Жапаровдун ант берүү аземинде сүйлөгөн сөзү тегерек үстөлдүн негизин өзөгүн түздү. Садыр Нуркожоевич: мен президенттик ишимди Кыргызстанда коомдук саясий күчтөрдүн башын бириктирип, улуттук диалог, улуттук сүйлөшүү, баарлашуу аркылуу ишти кеңешип, кесип алып барам. Мамлекетте стабилдүүлүктү, бейпилдикти камсыз кылам деген биз мына ушул маселенин алкагында тегерек үстөлгө өткөрдүк. Тегерек үстөлдүн эң башкы максаты конфронтация эмес, консолидация болду. Канткенде өлкөбүздүн ынтымагын, стабилдүүлүктү камсыз кылабыз. Канткенде оор абалдан чыгабыз. Канткенде улуттук диалогко келе алабыз. Кантип президентке жардам беребиз деген маселелердин алкагында сүйлөштүк. Кыскасы, бардык маселени ачык айкын мамлекеттик органдар менен саясий күчтөрдүн ортосунда кенен баарлашуу болду. Улуттук диалог, курултай өткөрүүгө токтолупсуңар. Сиздер демилге көтөрүп өткөрөлү деген курултай конституцияга кирген жалпы элдик курултайбы же башкабы? Туура талкуунун жүрүшү менен тегерек үстөлдүн катышуучуларынын ичинен жалпы улуттук курултай чакыруу демилгесин көтөрүлүп, баарлашууну курултайдын деңгээлинде өткөрүп, чоң маселелерди ошол жерде талкуулайлы дегендер да болду. Кыскасы, омоктуу сунуштар берилди. Улуттук диалог өткөрөлү, форматын кеңейтели, 100-150 киши катыша турган форумда кылалы дегендер да болду. Буюрса күздү ортолоп, атын кандай атаарыбызды билбейм, бирок 100-150 киши катышкан чоң жыйын өткөрөлү деген чечимге келдик. Буюрса биз өткөргөн жыйын консолидация болот, биригүү, бириктирүү миссиясын аркалайт. Биз биригүү сүйлөшүү жолу менен гана ынтымакка келип, өлкөдөгү тынчтыкты сактап кала алабыз. Буюрса бардык нерсени төңкөрүш согушуу жолу менен эмес, сүйлөшүү жолу менен чечүүгө аракет жасайбыз.
Кандай сунуштар болду? Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов мамлекеттик катчыга өзүнүн сунуштарын, кеңештерин берди. Ошондой эле бардык оппозициялык күчтөргө оппозицияга калыс мамиле кылуу зарылдыгын айтты. Бир жактуулукка жол бербегиле деди. Бийликтин өкүлдөрү Чолпонбек Абыкеев, Бекболсун Бөрүбашевда улуттук диалог керек экенин, Конституциянын 7 беренесине кирген жалпы элдик курултайды уюштуруу зарылдыгына токтолушту. Президенттин кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашев мындай жыйындарды демин суутпай тез өткөрүп туруу зарылдыгын айтты. Кыскасы, эки тараптын тең купулуна толгон, ачык айтып ак сүйлөгөн жакшы жыйын болду. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Дүйнө чемпионатында 2 алтын уткан Нурсултан агайым жок, өзүмдү өзүм машыктырдым. 17 жашта Нурсултан Куштарбек уулу агайы жоктугуна байланыштуу жарым жылдан бери өз алдынча машыккан. Ошого карабай, грэпплинг боюнча өспүрүмдөр арасындагы дүйнө чемпионатында 2 алтын медаль утуп алды. Мелдештер 13-14 август күндөрү Башкортостандын Уфа шаарында өткөн. Кыргызстандык балбан килимге 63 кг салмак категориясында чыгып, өлкө намысын коргогон. Ал биринчи күнү кимонодо дисциплинасында кармашып чемпиондукту багындырган. Эртеси кимоносуз дисциплинасында күч сынашып экинчи алтын медалин тагынды. Бул Нурсултандын алгачкы жеңиши эмес, 2019 жыл Бишкекте өткөн Азия чемпионатынын баш байге ээси. Ошол эле жылы дүйнө чемпионатында Москвада күмүш медаль алган эле. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы Нурсултандын жеңиши, даярдыктар жана максаты тууралуу маек курду. Нурсултан, чемпион болушуңуз менен куттуктайбыз. Азыр деле сүйүүнү толкунунан чыга албай жүрсөңүз керек. Финалга чейинки беттештерди жеңсем да көп сүйүнгөн жокмун, себеби бошобой аягына чейин күрөшүп утушум керек болчу. Анан финалды утканда айтпаңыз, эмоцияларымды кармай албай, сүйүнүчтөн көз жашымды да токтото алган жокмун. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Афганистанда түрк аскерлери Тажикстанга эвакуацияланды. Бүгүн Тажикстанга Түркиянын 4 аскердик учагы конду. Дүйшөмбүдөн 200 чакырым алыс түштүк тарапта жайгашкан Аба майданында түркиялык аскерлер Афганистандан эвакуацияланган. Азаттыкка өздүк булактар кабарлады. Буга чейин Түркия 500дөй аскери НАТОнун тынчтык миссиясы менен Афганистанда кызмат өтөп жатканын билдирген. Тажикстанга канча аскери келгени такталган эмес. Ушул эле күнү Өзбекстанга Афганистандан 400дөй качкын барганын Орсиян ТАСС агенттиги маалымдады. Афганистандыктар чекарадан кантип өткөнү белгисиз. Буга чейин Бахрейн, Британия, Дания, Германия, Италия, Казакстан, Кувейт, Катар, Түркия, Тажикстан, Бириккен Араб Эмираттары Афган качкындарына транзит берери аныкталган. Ташкент Афганистандагы белгилүү тала командири өзбектектүү Абдулрашид Дустум баштаган аскери топ өлкөгө кирген тууралуу кабарды төгүндөгөн. 20 августта Өзбекстан талиптердин талабы менен Афганистандан барган 150 качкынды кайра кайтарган жарыялаган. Чет элдик өнөктөштөр менен Афганистан атуулдарын Өзбекстандан транзиттик жол менен алдын ала макулдашылган өлкөлөргө жиберебиз деп билдирди Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги. 15 августта талиптер Афганистанда бийликти басып алган 100 000 деген жайкын тургун өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Америка Кошмо Штаттын президенти Джо Байден 20 августта Афганистандан 13 000 адам чыгарылганын билдирди. Булак Азаттык.